Камчыбек Ташиев убадасын аткарды. Викрам Мырзахунов бошотулду. Казакстандын күч органдары тарабынан кармалып, бир канча күндөн бери коңшулаш мамлекеттин ММКсы тарабынан террордук топтун уюштуруучусу катары айыпталып жаткан музыкант Викрам Мырзахунов бошотулду. Өздүк булактар билдиргендей, учурда Викрам Мырзахуновду Бишкекке алып келе жатышат. Кыргызстандык джаз музыкант Мырзахуновдун террорист катары айыпталып, камакка алынышы кыргыз коомчулугунун нааразычылыгын жараткан. Аны бошотуу боюнча сүйлөшүүнүн башында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өзү турган. Буга чейин Ташиев биздин жаранды терроризмге айыптаганы туура эмес. Мен УКМКнын төрагасы катары айтарым. Биздин өлкөдө эч кандай террорист жок. Эгер чыга турган болсо, тийиштүү чараларды колдонобуз. Кыргызстандан мурдатан иштеп жүргөн кыргызстандыктар митингге аралашып калышы мүмкүн. Бирок андай фактылар тууралуу да расмий түрдө эч кандай тастыктоо жок. Мен атайын кызматтын башчысы катары айтып коеюн. Кандайдыр бир иштерди жасоо үчүн Кыргызстандан коңшу өлкөгө террористтер кирип барды деген туура эмес. Андай да болбойт дагы деп Мырзахуновду бошотууга болгон мүмкүнчүлүктү пайдаланарын билдирген. Булак Кадам Медиа. Казакстан телеканалу Мырзахунов сурак берип жаткан видеону өчүрдү. Казакстан мамлекеттик телеканалы кыргызстандык музыкант Викрам Мырзахуновдун сурак берип жаткан видеосун социалдык тармактарынан өчүрдү. Аталган телеканал 9 январда башаламандык уюштуруу үчүн 90 000 теңгеге жалданып келген деген тема коюп, Кыргызстандын бет башы көгөргөн жаранынын сурак берип жаткан видеосун социалдык тармактарына жарыялаган болчу. Анда кашы жарылып кеткен Мырзахунов сүйлөп, аны белгисиз адамдар митингтерге катышуу үчүн чакырып, учакка билетин алып берип, батирге жайгаштырганын айткан. Көп өтпөй Кыргызстандын ички иштер министрлиги аталган жаран музыкант Викрам Мырзахунов экенин аныктап, анын Алматыга концерттик программа менен барганын маалымдаган. Ал эми бүгүн Казакстан телеканалынын YouTube, Facebook расмий баракчаларынан жана Telegram каналынан Мырзахуновго байланыштуу видеолор өчүрүлгөнүн көрүүгө болот. Видеонун мурда сакталып калган шилтемеси жараксыз деп чыгууда. Белгилей кетсе, кыргызстандыктар музыкантты террорчу катары көрсөткөнүнө нааразы болуп, аны бошотуу талабы менен Казакстандын Бишкектеги элчилигинин алдына митингге чыккан. Алар менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жолугуп, кыргыз жаранынын укугу корголо турганын убадалаган. Өз кезегинде Тим Казакстанга нота тапшырып, Мырзахуновду тез арада бошотууга чакырды. Булак Спутник KG. Варламов: казактар биринчи жолуккан кыргызды кармап, сабап, күнөөнү мойнуна алдырууга мажбурлашкан. Белгилүү орусиялык журналист, блогер Илья Варламов казак тарабынан кармалган кыргыз музыканты тууралуу үн катты. Бүгүн эртең менен Казакстандын коопсуздук кызматы сабалган кишини көрсөтүп, анда ал 1 январда ага телефон чалып, нааразылык акциясына катышканы үчүн $200 сунуштаганын мойнуна алган. Кийин сабалган адам кыргызстандык пианист, музыкант, джаз Бишкек Весна фестивалынын аткаруучу директору Викрам Мырзахунов экени аныкталды. Кыргызстандын атайын кызматы бул ишке дароо кийлигишип, Викрам декабрь айында эле билет сатып алып, Алматыга концерт койгону кеткенин айтышкан. Айтор казактар биринчи жолуккан кыргыздарды колго түшүрүп, уруп-согуп, камерага $200 чейин кандайдыр бир жат сөздөрдү айтууга мажбурлашкан. Ошол эле маалда алар кимди кыйнап, өздөрүн күнөөлөгөнгө аргасыз кылганын жарып айтып чыгууга да убара болгон жок. Мындай достор менен Токаев алар айткандай душмандардын, айрыкча тышкы душмандардын кереги жок. Тышкы душмандарды табуу аракети казак бийлигин жагымсыз абалга алып келиши күтүлүүдө. Мындай көрүнүштөр менен кошуналар менен мамиле начарлайт. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги нааразылык билдирип, түшүндүрмө талап кылууда. Жалпысынан алганда Лукашенко бул майрамга салтанаттын алып баруучусу болууга чакырылганын абдан сезүүгө болот деген ал. Булак Сокол Медиа.